прибор менен берип атабыз. Алтынбек Осмоналиев 17 жылдан бери Талас электр тармактар ишканасында эмгектенет. Инженер жылына кесиптештери менен облус аймагын кыдырып, оңдоп түзөө иштерине катышат. Бүгүн дагы кезектеги көмөк чордонуна келип, коргоочу жабдууларды текшерди. Чоң трансформаторубуздун Т1ден защитасы чогулганда, берде ар кандай короткое замыкание болгондон, мисалы май агып кетсе же газ пайда болсо ошолордон өчө турган защиталар берди. Ушунун баарын биз азыр тазалап, протяжка кылып, трансформатор защиталарын баарын текшеребиз. Иштеп атканына убедительность этебиз, уставкаларын баарын текшерип чыгабыз. 4 күнгө келдик. Ошо 4 күн ичинде мисалы бүгүн эртең ушул трансформатор жакка иштейбиз. Т1ден ТДО жагына өтөбүз. Кышка даярдык иштери облустун Киров көмөк чордонунда жүргүзүлдү. Жумушчу топ күндүн ысыгына карабай иш үстүндө. Башкысы электр энергиясын колдонгон абоненттерге тоскоолдук жаралган жок. Мисалы бүгүн биринчи трансформаторда иштеп атабыз. Ал трансформаторда иштегенде экинчи трансформаторга которуп коюп атабыз абоненттерибизди. Берден оңдоп түзөө иштери да жүрүп атат, анан абоненттерибиздин свети да өчкөн жок да. Электр энергиясы менен камсыз болуп атат. Кокус абоненттерибизди өчүрө турган болсок, алдын ала маалымат берип атабыз абоненттерибизге. Даярдыктарды күчөтүү багытындагы бул жумуштар жыл сайын пландык иш-чара катары ишке ашырылат. Талас электр тармактар ишканасы кышка чейин облустагы баардык көмөк чордондорун текшерип, иштен чыккан тетиктерин оңдоп түзөп жетишиши керек. Пландалган жумуштарыбыз негизи февраль айынын аяк ченинен баштап эле башталган. Атайын график түзүп алабыз жылдын башында. Бүт область боюнча 25 көмөк чордонубуз бар. Анын ичинен 14тө 110, 220, 500 киловаттык көмөк чордондор. Ошонун баарын күзгө чейин буюрса оңдоп бүтүрөбүз. Бул иштердин башкы максаты кыш мезгилине даярдык көрүп, калкка электр энергиясын жеткирүүнү жакшыртууну көздөйт. Белгилей кетсек, Талас электр тармактар ишканасы 51232 калк кардарына жана 2591 мекеме уюмга электр энергиясын жеткирет. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.